Саадатбек Мырзақұлұлы «Қара пояс» же «Жоғалған қазына баяны». Сөз башы: жоғалған қазына. Бүгінгі заманды қошы қамтыған бұл криминалды оқиғаның башталышы илгери Қоқан хандығы қырғыз жергесін басып керіп, өз бийлигин, династиясын орнотуп, жылдап, айлап салық салуу менен қарапайым елді езіп, қыйнап тұрған маалға тура келет. 18-ci кылымдын ортосу ченде же тагыраак айтканда 1751-70 жылдары Бухара Эмиратына Ирданаби өз үстөмдүгүн жүргүзгөн аймакта Хива хандыгы пайда болот. Ал өзүнүн кучагына Андижан, Наманган, Маргалан, Кокон хандыктарын камтыган. Ирданаби өзүнө чектеш кыргыз жергесине да сугартып, зор армиясы менен Алай, Ош, Чээрчикка кол салып, Кыргыз Кыпчак калмактарды баш ийдирүүгө аракет кылган. Анын эбегейсиз зор армиясына Кыргыздын Адыгене уруусунан чыккан Маматкул, Арзымат, Хаджи бийлер көтөрүлүп чыгышкан. Бирок кандуу кагылышуудан начар куралданышкан аз сандагы кыргыз менен кыпчактар талкаланууга дуушар болушуп, жарымы туткундалып, жарымы андан ары чегинип кетишкен. Ирданаби кыргыз кыпчактарга, андан соң казактарга өз бийлигин жүргүзүүнү көздөп, аны менен бирге кыргыздардын кооз жергесине ээлик кылгысы келген. Анын эбегейсиз зор куралданган армиясы түштүктөн түндүк чыгышты карай багыт ала кыргыздардын Кара тоосун ашып, Памир Алайды басып, аны менен бирге Таш турган, Бустан терек, Далат курган, Кызыл курган, Суфи курганды өзүнө каратып, жүрүшүн дагы акырындап уланта берген. Андан соң Сары өзөн чүйдү көздөйт. Жолдон Ак мечит, Айыл ата, Үч курган, Мерке, Чалдабар, Шиштөбө, Ит кече, Ак суу, Пишпек, Токмок, Кастекке чейин басып алып, андан ары акырын жылып жүрүп олтурат. Буларга өз мезгилинде Ормонхан, Шералы хандар дагы каттуу каршылык көрсөтүп, күрөш жүргүзгөн. Кокон бийлигине каршы кыргыз кыпчактардын ортосунда узак убакыт көп жылдарга созулган айыгышкан кармашуу болуп келген. Бул кагылышуу Каракол, Барскоон, Коңур өлөң, Кызыл үңкүргө чейин жетип, андан соң Тяншан тарапка Куртка, Жумгал, Кочкор, Ат башы, Тогуз торо, Төрө курган, Куланды, Бугучу тарапка багыт алат. Ал мезгилде кыргыздар начар куралданышкандыктан, экинчиден Солто, Сары багыш, Бугу, үч чоң уруу өз ара кагылышып тургандыктан, Кокондун куралданган зор армиясына туруштук бере алышкан эмес. Бийлигине бат эле баш ийип беришкен. Заардуу Ирданаби козголоң чыгаргандарды эч аячу эмес, каттуу жазалачу. Уруусу менен бүт бойдон жаш балдардан баштап, кары кардаңдарга чейин бирин да калтырбай өлтүрткөн. Атүгүл боюнда бар аялдарды да курсагын жарып, анан мууздатып салчу. Ошентип Заардуу Кокон хандыгы 1876 жылга чейин өз өкүмүн жүргүзүп келген жана кыргыз жергесине көптөгөн коргон, чептерди курдурган. 1843 жылы Боронбай, Ормон хандар Кокон эзүүсүнө каршы чыгып, Кыпчак, Кыргыз, Каракалпак, Индустардан түзүлгөн армия менен Кызыл үңкүрдү курчап алышат да, ал жерге жайгашкан кокондуктардын таш талканын чыгарышат. Бийик чептин ичинде Кокон бийлигине алып бараткан чоң өлчөмдөгү казына бар болчу. Чепти басып алышкан соң, бийликтин башында турушкан ар улуттун өкүлдөрү Ахмет, Абу Убайдулла жана Алымкул казынаны бөлүштүрөөрдө ортодон келишпестик чыгып, өз ара чатакташып кетишет. Ошол маалда Кокон хандыгы жөнөткөн, башында Абдурахман Аптабачы турган ири жазалоочу отряды Кыпчак кыргыздарга күтүлбөгөн жерден кол салат. Кан суудай агып, кып-кызыл кыргын салгылаш болуп, ызы-чуу түшүп атканда алиги талашка түшкөн казына эмнегедир баш оту менен дайынсыз жугулат. Ар ким өзү менен өзү болуп, салгылашта аны ойлогонго эч кимдин мүмкүнчүлүгү да жок эле. Бул 1865 жылдын башы болчу. Коркунучтуу өткөл. Бүгүнкү заман. Белгилүү Ысык көл өрөөнүнүн түштүк тарабынан 1/3 бөлүгүн Ак суу району ээлейт. Бул аймак тоого жакын жайгашкандыктан чыгышты карай узунунан ийри-муйру болуп кеткен асфальт жол менен жүрүп олтурсаң, оң жак тоо тарабында көптөгөн капчыгайлар жатат. Ал жерде жергиликтүүлөргө белгилүү бир чоң капчыгай бар. Эки тарабы бийик тоолуу узун капчыгайдын кире беришин экспедиция деп коюшат.
Эмне себептен ушундай аталып калганын алар өздөрү да анча биле беришпейт. Андан ары өйдөлөп жүрүп отурганда таш короо, үт чат, арча, чычар, кызыл капчыгай болуп уланып кете берет. Машиненин дөңгөлөктөрүнүн изи калган таштак жол менен таш короого чейин машинелер эптеп көтөрүлүп чыгып бара алышат. Андан ары барууга деги эле мүмкүн эмес. Андан ары ат менен же жөө кетсе болот. Арчадан өтүп чычарга жеткенде муз боло баштайт. Ал жердин аба табы салкын болгону менен жайыгышы бирдей муз болуп ээрбейт. Чычардын босогосунда чоң шаркыратма бар. Тереңдиги 5-6 метр күркүрөп аккан чоң суу төмөн карай агып жүрүп олтуруп, акыры көлгө куюлуп кетет. Ал эми кызыл капчыгайдан өтүү өтө эле кыйын. Өткүсү келгендер ошол тайгалак муздан эптеп жол жасап өтүүсү керек. Бирок ал жакка жанын тобокелге салып эч ким деле барбайт. Жергиликтүү мергенчилер эле кес-кес кийик уулап барып калбаса, ашуунун сырларын эч ким жакшы биле бербейт. Эгерде ашуунун жонуна чыгып, арткы бетин дүрбү менен караганда Кытай чегарасы, чегарачылар кадимкидей көрүнүп турат. Кербендердей биринин артынан бири ээрчише, борбор тараптан келаткан 4 чет элдик машина туура ушул капчыгайдын тушуна келишкенде, дароо тоо тарапка бурулушту. Булар эмне машина экенин жергиликтүү эл анча таназарына алышкан деле жок. Жайдын сезону болгондуктан чет элдик машина менен эс алуучулар байма-бай каттап тургандыктан, мындай машиналар аларды анча деле кызыктырбайт. Алар ылдамдыктарын жайлатыша таш жол менен бир калыпта кууш капчыгайдын ичинде өйдө карай жылып олтурушту. Ошол боюнча машиналар таш короого жеткенче бир тыным алышкан жок. Таш короо демекчи тез Совет өкмөтү жаңы курулуп жаткан мезгилде жергиликтүү элдин тургундары атайын бийик кылып, бир короо кой кенен баткандай таштан коргон салышкан. Кез-кез бул жерге малчылар да келип, бир маал жайлап кетмеyi бар. Бирок бул капчыгайга малчылар аз келишкендиктен таш короо көпчүлүк мезгилде ээн болуп турат. Алиги 4 чет элдик машина түз эле таш короонун ичине киришти да кыдырекей тизилише токтошту. Бул жакка мал аз келгендиктен алардын кыгы кадимкидей тапталып, үстүн чөп басып кеткен болчу. Алиги 4 машинеден жабылыша 10 чактыдай киши чыгышты. Кара көз айнек, күндөн калкалоочу чоң чейик калпак кийген мурутчан киши айланасына бир көз жүгүртүп алган соң, ары жакта тамеки тартып, чет элдик кичине автомат кармап турган жигитти өзүнө чакырды. Бери келчи, алиги папканы да кошо ала кел. Тигил тамекисин ыргытып жиберип, автоматын машинеге койду да, ал жактан кара булгаары папканы алып чыгып берип асты. Кана, картаны жайчы, биз жаңылган жокпузбу? Менимче жаңылган жокпуз, бирок бул таш короонун белгиси коюлбаптыр. Кийинчерээк салынса керек, ошентсе да кокту да, капчыгайда баары сапайда детип жатат. Алиги көз айнекчен киши картаны жайганда, ары жактагылар да картага өңүлүшө үймөлөктөп калышты. Мына ушул капчыгай, бул жерде мындан башка белгилүү чоң капчыгай жок. Бул кызыл капчыгай деп аталат. Азыр мындан ары тетигил кууш колот менен жогору карай жөө кетебиз. Палатка, керектүү шаймандардын баарын алабыз. Возможно, муз өткөлдөн да өтөт болушубуз керек. Эч нерсе унутулбагандай болсун. Орто жолдон кайра тартпагандай бололу. Баса айтмакчы, бул машинелерди да бирөө кайтарып калгандай болуш керек да. Же экөөнү калтыралыбы? Беркилер унчугушпай бирин-бири тиктеп туруп калышты. Кана, бул жерге ким калат? Же жребий кармашасыңарбы? Габайдуллин, сен каласың. Эмне үчүн мен калышым керек? Токтот. Бул жерде артык-баш сөз болбошу керек. Баарынан кечүүсү сенсиң. Ошондуктан сен каласың. Дагы бир эскертип кетчү нерсе, бул машинелер үчүн керт башың менен жооп бересиң. Эгерде булар бирдеме болчу болсо, өзүңдүн тегил жакта дуляңдан кур каласың. Уктуңбу? Сол кулагың менен да, оң кулагың менен да ук. Сак болуп жакшы кайтар. Сөз бүттү. Кана кеттик, жигиттер. Ары жакта жабыла карап турушкандар машинеден мылтык, пистолет, автоматтарды алып, ар кимиси арттарына чоң баштыктарды илише таш сарайдан чыгышты да, кууш колотко түшүп алып, эбакта изи өчүп, жоголуп бараткан жалгыз аяк жол менен жогору карай жөө, акырын жылып жөнөштү. Чоң эки өркөчтүү жарчанын түбүнө жеткенде, бирөөсү токтой калып папкадагы картаны жая сала, кубанычтуу жарыя салды. Мына айтпадым беле, биз жаңылган жокпуз. Мобул картадагы эки төө өркөчтүү жарча ушул да, мынакей карагылачы. Демек биз туура келатабыз. Бардыгы картадагыны бир карап, кош өркөчтүү жарчаны бир карап шаңданып турушту. Бах, чиркине. Карасаңар, Кудайым атайын өзү жасап койгондой. Жарды кылыч менен атайлап бирөө жара чапкандай, так ортосунан телнептир. Кана, урушта туруш жок, жылдык.
Бардығы ордыларынан қозғолуша сапарларын андан ары улашты. Ошол боюнча таш бакадай кыбырап тынбастан өйдө карай көтөрүлүшүп жүрүп олтурушуп, түшкө чукул чоң шаркыратманын жанына келип токтошту. Бир жагынан күн аябай ысып чыгып, экинчи жагынан оор жүктөр менен өйдө карай көтөрүлүп келе жатышкандыктан, эс алышмакка көк шибердүү таштардын арасына артындагы баштыкчаларын чечишип олтура кетишти. Алиги чий калпакчан көз айнекчен киши менен папка алып келген жигит экөө кайрадан картаны жайышты. Чын эле биз жаңылбаптырбыз. Мынакей могул шаркыратма. Бардыгы тээ бийиктен төмөн карай күркүрөп, үн чыгара кулап аткан шаркыратманы биринчи көргөндөй тиктеп турушту. Кээ бирлери үстүндөгү көйнөктөрүн чечип ыргытышып, шаркыратманын муздак суусуна моюн баштарын, беттерин чайып, жуунуп киришти. Ушул жерден түштөн алат окшойбуз. Анан убакыт болбой калышы мүмкүн. Кана жигиттер, дасторкон жайып, тамак даярдагыла. Шам шуметип алалы. Бардыгы муздак сууга жуунуп келишип, чоң таштын көлөкөсүндө жайылган дасторконду тегеректей кетишти. Эртеден бери шаркыратманы тектеп турган бирөөсү өзүнчө сүйлөндө кетти. Да, шаркыратманын пайда болгонуна канча жыл болду экен? Далайлары бул жерден жуунуп, ушул жээкте олтурушса керек. Ал эңкейип келатып, тээ таштын түбүндө жарымы чыгып, жарымы көбүлүп турган темирди көрүп, ордунан тура калды. Анан темирди тартып көрдү эле, ордунан козголбой койду. Бычак менен тегеректерин айланта чукулап казып жиберди да бир нерсени сууруп алды. Карасаңар, эски жарымы сынган кылыч экен. Кармагыча чирип дат басып бараткан жарым кылычты бардыгы кызыгып кармалап жатышты. Аны көпкө кунт коюп тиктеп турган мурутчаны бир нерсени божомолдогондой өзүнчө күн кетти. Сыягы бул сарский солдаттардын кылычы окшойт. Мына сагында орус падышачылыгынын белгиси турат. Бир каттуу нерсени чаап сындырып алып ыргытып жиберсе керек, же бирөөсү каза болуп, ушул жерде кылычы менен кошо калган. Алар шаркыратманын түбүндө жарым сааттай эс алып турушкан соң, ордуларынан туруп, шаймандарын алышып, оор баштыктарын асынышып, биринин артынан бири ээрчише өйдө карай жылып жөнөштү. Бул мезгилде тээ коктунун жонунда 5 мылтыкчан адам таштын түбүнө жашынып алышып, өрдөктүн балапандарындай бир катар тизилип алышып, жай өйдө карай жылып баратышкан адамдарды дүрбү менен кылдап байкап турушкан эле. Канча экен алар? Азыр санайбыз. Так, 1, 2, 3, 8 экен. Көпчүлүгүндө автомат, биз мылтык менен аларга теңеле албайбыз. Балким гранаттар да болушу мүмкүн. Кандайдыр ыңгайлуу кырдаалды күтүп, аңдып жүрүп олтуралы. Анын үстүнө картада тегилердин колунда эмеспи? Алардын изи менен акырын билгизбей жүрүп олтурсак, биз дагы ошол жакка барабыз. Аларын кайда барышмак эле, кайра эле ушул жол менен келишет да. Булар төмөн жактагыларды Бишкектен бери Волга менен аңдып келатышкан эле. Ал эми төмөн жактагылар болсо, арттарында куйрук ээрчитип келатканын сезишпей, эч нерсе менен иштери жок улам жогору карай көтөрүлүп жүрүп олтурушту. Жарым сааттай жол жүрүшкөн соң, эки жагы кууш, муздуу, жалама өткөөлгө туш келишти. Чарчашкандыктан баары бир аз эс алышап олтуруп калышты. Чей калпакчаны муз өткөөлдү текшерип, бир сыйра карап чыккан соң тегилерге кайрылды. Кана жигиттер, бул жерден жол жасаш керек, өткөөл. Урушта туруш жок, баштадык ишти. Кайрадан баары жабыла туруша өздөрү менен ала келишкен лом, чукулуктарды алып чыгышып, музду чагып, бир кишилик өткөөл жасай башташты. Тегил жерди көрдүңөрбү? Ошол жерге чейин жетишибиз керек. Бул муз өткөөл кеминде эле 100 метрдей экен. Бир кишилик муз өткөөл жасаш үчүн алар 1 сааттан ашык убараланышты. Бир экөөсү арка бетине чейин барып келген соң, бардыгы жапатырмак баштыктарын асынышты да, бир кишилик өткөөл менен биринин артынан бири ээрчише акырын аяр, кылдап басышып жылып жөнөштү. Бири-бирибиздин белибизге жип байлап алсак эмне болот? Кокустук болуп, сыйгыланып төмөн карай учуп кетпес үчүн, я? Көз айнекчен киши аны кагып койду. Убакыт аз, кеттик. Берки жээктен 30 кадамдай узашкан соң, алиги жигит айткандай алдыда келаткандардын экинчиси музга буту тайып кетип, коктуну жаңырта өкүрүп бакырган боюнча төмөн карай учуп кетти. Заматтын ортосунда болуп кеткен окуяга баардыгы алдыга кадам таштагандан коркуша бир ордунда катып калышты. Артка кеткенге да мүмкүн эмес эле, бирок алды жакка салыштырмалуу жакын болчу. Тээ алды жактарында жап-жашыл жээк көрүнүп турду. Кандай да болсо, ошол жакка жетиш керек эле. Ортодо келаткан алиги көз айнекчен киши алдыңкыларга кыйкырап үн катты. Эмнеге туруп калдыңар? Жылбайсыңарбы?
Алардын орундарында былк этпей турганын көрүп, ачуулана дагы кыйкырды. Силерге алтын, күмүш, байлык керекпи? Эгер кереги жок десеңер, анда бул жакка калгыла. Мен силерди мажбурлабайм. Өзүңөрдүн доляңардан кур каласыңар. Алдыңкы катардагылар бир аз олку-солку болуп турушкан соң, мурдагыдан да сак, аябай аяр болуша, акырын биринин артынан бири ээрчише жылып жөнөштү эле, арткылары да аларга кошулуша кыймылга келишти. Тоо бетиндеги жантайыңкы сыйгалак муз ылдый жүрүп олтуруп, 10 метрден кийин тике кеткен жалама зоока болчу. Анын бийиктиги кеминде эле болжол менен алганда 150 метрдей. Шатыча болуп кеткен зооканын тээ төмөн жагында чоң суу шаркырап агып жатканы көрүнүп турат. Кечине жерден жаза басып, же сыйгаланып буттайса, эч ким аны кармай да, сактай да албайт. Бир жагынан тептегиз музда эч тоскоолдук жок болгондуктан, кулаган адамдын өз ажалы келери айдан ачык. Тегинин төмөн карай кулап, дайынсыз жоголгонун баардыгы өз көзү менен көрүштү. Өздөрү да ошондой болбогонго аракеттенишип, жүрөктөрү алкымдарына тыгыла, кадам сайын Кудайга келме келтирип келе жатышты. Үчүнчү келатканы мүдүрүлүп, аз жерден учуп кете жаздап барып, оңолду. Көздөрү бакырая, артын бир карап алды. Алиги көз айнекчени баардыгына эскерти кыйкырды. Төмөн жакты карабагыла. Страхтын баарын өзүңөргө топтоп аласыңар. Бет алдыңардагы тетигил көрүнүп турган жээкти карап, ошону көздөп өзүңөргө ишенимдүү кадам таштагыла. Аяр, сак болгула. Баардыгы тең ар бир кадамдарын аяр шилтеше, аябагандай жай, ташбакадай жылып баратышты. Бир кезде алар өткөлдүн эң эле коркунучтуу жерине келишти. Лом чукулук керки менен муз бетинде жалгыз аяк жол жасап атышып, дал ушул жерине келишкенде 10 кадамдайы аябай кууш, начар жасалып калыптыр. Жол баштап келаткан алтынгысы токтоп, кууш коркунучтуу өткөлдү үрөйү уча карап турду. Анан асманга карап, Кудайга жалынып, оозу менен өзүнчө күбүрөп бата кылды да, бисмилла деп аяр кадам шилтеди. Улам мүдүрүлүп барып октоп, эптеп олтуруп коркунучтуу жеринен өтүп кетти. Артына бурула жеңилдене тигилерге да өтө бергиле дегендей белги берди. Каттуу агып жаткан суудан өтүп жатышкансып, кууш өткөлдөн бир-бирден өтүп жатышты. Тээ төмөнүрөөк жактагы бешөө алардын ар бир кыймылын дүрбү менен карап турушту. Коктунун узундугу 100 метрдей келген муздуу кууш өткөлүнөн 1 саатка чукулдап араң өтүштү. Бардыгы эң оор жүктү алып ыргытышкандай жеңилденише, аркы беттеги таштын үстүнө артына бурула олтура кетишти. Эң артында келген жигит өзүнө өзү ишенкиребей, төмөн жактагы жалама музду карап турду. Ой тобой, чын эле ушундан өттүкпү биз? Башка нерсе болсо, мынчалык жанымды рисковать этпейт элем. Мына, Рахимбек учуп кетти. Биздин эң алгачкы курмандыгыбыз ушул болду. Мындан ары сак болгула. Ыйманы саламат болсун анын. Амин. Бардыгы алиги көз айнекченди туурап бата кылышты. Үй бүлөсү бар беле анын? Бардыгы билбейбиз дегендей бирин-бир карашып, ийиндерин күйшөштү. Төмөн жакты карап бир аз турушкан соң, ордуларынан козголушту. Кана, кеттик жигиттер. Урушта туруш жок. Время золото. Бардыгы арттарындагы баштыктарын асыныша, сапарларын андан ары улашты. Кайрадан жашыл чөптүү кокту менен өйдө карай жылып олтурушту. Бир маалда тоо башына чыгышып, өз көздөрүнө өздөрү ишенбей, бет маңдайындагы жайыкчаны карап туруп калышты. Тобой, бул жак тим эле бейиш го? Карачы гүлдөрүн, чөптөрүнүн бийиктигин. Тим эле бул жерге жашаса да болчу да экен. Чын эле тоо башындагы чоң жайыкча жапжашыл болуп, чөптөрүнүн бийиктиги белге жетип турган эле. Булардын жетекчиси алиги көз айнекчен кишинин аты Абдурахман, улуту өзбек, жерлиги Намангандык болчу. Аны жандап өрөөндүн картасын алып жүргөн жигит Азимбек, Оштун Кара Суу районунан. Ал тегилерге жер шартын түшүндүрүп жатты. Ооба, бул жайыкча өзүнчө өрөөн болуп кетет. Жергиликтүү көлдүктөр муну перилердин жери деп коюшат. Чөбү белден буралган кызыл-тазыл гүлдүү, бул жер алардын айтуусу боюнча ыйык жермиш. Аба табында карабайсыңарбы? Жыпчылуу. Ал эми төмөн жагыбыз өзүңөр көрдүңөр го, бир топ эле салкын, атүгүл муздар да бар. Жергиликтүүлөрдүн айтуусу боюнча бул жерде перилер гана жашайт имиш. Үркүн малына чейин жергиликтүү элдин мергенчилери бул жерди жактырып айылы менен көчүп келишиптир. Жайыктын дал ортосунда жалгыз түп алма өсүп туруптур. Андагы кыпкызыл болгон алмалардын чоңдугу 2 кочуштой болот экен. Бул жайга жашайбыз деп көчүп келгендер ошол алма бакты айланта үй тигип туруп калышат. Бирок али быша элек алмага бышсын дешип тийишпейт.
Бир күнү жаш балдар эне аталары уктап жатышканда таң атпай алиги алмаларды уурдап жемей болушат. Эртең менен турса эле алиги дөпүй өскөн алма оорду түбү менен жок болуп кетиптир. Мындай сыйкырдуу көрүнүштөн чочулаган жергиликтүү эл бул жер жөн жер эмес дешип, кайра төмөн карай көчүп кетишиптир. Бул окуя 1905 жылдары болсо керек, бирок анын чын төгүнүн эч ким деле билбейт. Ошондон бери бул жерди перилердин жери деп коюшат. Алар кооз өрөндү бир аз карап турушкан соң кайра төмөнкү коктуга түшүп келишти. Кууш коктудагы түз бараткан багыттарын өзгөртүшпөй, өйдө карай жылып кайрадан сапарларды улашты. Бир маалда коктунун эки айрылыш жолуна туш келишип, токтоп калышты. Абдырасыл картаны жайып Абдырахманга көрсөттү. Картада бул эки айрылыш өткөбөл чейилбептир го. Эмне кылабыз? Кайсы тарабына кетсек, же экиге бөлүнөлүбү? Экиге бөлүнгөнгө болбойт, мүмкүн эмес. Эгер казына табылып калса, эки жаат болуп талаш тартышып, ортодо чатак чыгып кетет. Андан көрөкчө мындай кылалы, адегенде сол жаккы колот менен чыгып аягына чейин барып көрөлү. Эгер ал жактан катылуу кенчте таппасак, кайра келебиз да бул колотко түшөбүз. Артыбыздан жоо кууп келаткан жок, шашкан шайтандын иши. Шашканды кайда бармак элек? Бизден башка эч ким жок мунун артынан түшкөн. Бир аз турушкан соң бардыгы эки айрылыш колоттун сол жактагысына түшүштү да, андан ары жогору карай көтөрүлүп жүрүп олтурушту. Көп өтпөй түбөлүк мөңгү жаткан карлуу, муздуу жарчага келип кептелишти. Бүттү, финиш. Мындан ары кайда барабыз? Жол жок. Бардыгы көңүлдөрү чөгө туруп калышты. Чын эле бардык тарабы кар, муз болуп, андан ары барууга жол жок болчу. Абдырасулдун жанындагы Максут деген жигит өзүнчө нааразыланып, кейгендей үн катты. Балким мунун баары жөн эле жалгандыр. Бул карта жөн эле бизди башыбызды айландырып жүргөндүр. Эгер каалабасаң кол жолуң бош, кете берсең болот. Биз сени кармабайбыз. Анда эмнеге келдиң Ташкенттен бери? Бул жакка. Өзүңдүн сөзүң бар го, же адамча жашаш керек, же түрмөгө олтуруш керек деп. Адамча жашагың келбесе, анда көнгөн түрмөңө кете бер. Сен тигил жакта и так эле издөөдөсүң. Дароо эле кармап, кайра түрмөгө олтургузушат. Эмненин башын кыл айтып атасың, Абдырахман? Менин кайра түрмөгө олтурушумду каалап турасыңбы? Анан эмнеге наразыланып атасың? Рас, баштагандан кийин аягына чыгыш керек. Бул үчүн канча убара болдук? Эми аз калганда нааразы болуп атасың. Мен нааразы болгон жокмун, тек гана алиги картадагы көрсөтүлгөн кенчтин баары жалган болуп калсачы деп жатам. Эгер ишенбей турган болсоң, биз сени кармабайбыз. Кете бер. Эки ортодо нааразылык, талаш тартыштын оту жаңыдан тутанып келатканда, капысынан бирөөсү ары жактан кыйкырып жиберди. Карасаңары, үңкүр, өткөл бар экен. Баары талаш тартышты унутуша, ошол үңкүрдү көздөй шашылышты. Бирөө атайлап жасагандай чоң муз жарчанын алдында үңкүр көрүнүп турду. Баары ошол муз үңкүрдүн ичине түшүп алышып, ичине кирип ары көздөй жылып жүрүп олтурушту. 5 мүнөт жүрүшкөндөн кийин кайрадан туюкка келип такалышты. Үңкүрдүн ичи муз болгондуктан кадимкидей жапжарык болуп турду. Бардыгы туш-туш жакка чачыраша бир нерсе издеп жүрүштү. Анан кайра келип бир жерге чогулушту. Мен айттым эле го жана, бул жерде эч кандай кенчтин изи да атүгүл жыты да жок. Бекер убара. Али толугу менен бул муз пешеранын ичин изилдеп чыга элекпиз. Алар кенчин ачык жерге таштап коюшпайт да. Балким бир жерге катылуудур. Тетигил муз жаракаларды көрдүңбү? Можетпит ошонун ичине салышкандыр. Азыр арка менен түшүп, текшерип издейбиз. Эч нерсесин калтырбай баарын карап чыгабыз. Абдырахман белине чейин жип байлады да, экинчи четин тигилерге карматып, муздун чоң жаракасына төмөн карай өзү түштү. 10 метрдей төмөн түшкөндө айланасы караңгы боло баштаганынан чөнтөгүнөн кол фонарын алып чыгып, көкүрөгүнө илип, бекитип алды. Жараканын тереңдиги 20 метрге жетет экен. Түбүнө буту жеткен соң болду дегендей акырын арканды тартып койду. Анан төшүндөгү кол фонарикти чечип, муздун булуң бурчтарын кылдап текшере баштады. Бир аз ары баскандан кийин жогору жактан "Эмне болду, жеттиңби?" деген үн чыкты. Абдырахман аларга жооп бербестен белиндеги арканды чечип салып, ары туңгуюкту карай акырын басып жөнөдү. Муздардын арасынан кандайдыр бир чоңдугу мышыкка окшош жаныбардын сөөгүн көрдү. Дагы бир аз ары баса түшкөндө жерде жаткан жалтырак нерсеге көз урунду. Аны акырын эңкейип алайын деп баратканда, ары жактан көздөрү жарыкка чагылышып күйгөн каш кулакка окшош чоңдугу мышыктай болгон түстөрү капкара жандыктар менен бир азга тектеше түштү. Анан алар бир аз турган соң жарыктан чочулуша ары көздөй качып кетишти.
Демек, бул жерде кандайдыр бир жакка чыга турган выход бар. Булар жөндөн-жөн жүрүшпөйт бул жерде. Ал жердеги жалтырак нерсени алды да ары бери жактарын кармалап көрдү. Анын бетинде арабча жазылган жазуу бар эле. Арабча окуй албагандыктан аны акырын чөнтөгүнө салды да андан ары кадам таштады. Демек, летранулся, биз бекер убарланбаптырбыз. Ал ичинен кудуңдай дагы 30 кадамдай ары жылып жүрүп олтуруп туңгуюкка кептелди. Кызык, алиги карамышыкка окшогон жаныбарлар каяка жоголуп кетишти. Ал кол фонариги менен айланасын бир сыйра бүт карап чыкты. Дегеле жылчып көрүнбөйт. Кайра бери карай басып келип, тээ алыс жакта төмөн көздөй кеткен дагы муздун жаракасын көрдү. Төмөн жакка жаркылып көрдү эле түбү 10 метрдей эле экен. Алиги жаныбарлар ушул жак менен кеткен го дейм. Абдурахман артындагы баштыктан жип казык алып чыкты да казыкты музга терең кагып, жипти ага бекем кылып байлап, дагы төмөн карай муздун жаракасы менен жылмышып түштү. Ал жерден алиги жаныбардын заңдарын көрдү. Алар ушул жерде экен да, айланасын бир сыйра текшерип чыккан соң, коош өткөл менен акырын басып жүрүп олтурду. 50 кадамдай баскандан кийин эле үңкүргө окшогон оюкчаны көрдү. Ошол оюкча менен сойлоп жүрүп олтуруп, бир кезде ачыкка чыга келди. Ал жакта жүрүшкөн алиги мышыкка окшош жаныбарлардын 10 чактысын көрдү. Алар эки буттуу жаныбарга айбат көрсөтүп, туш тараптан жакындап келатышты. Абдурахман чөнтөгүнөн пистолетин ала коюп, бирөөсүн атып жиберди эле, тигилер туш-туш жакка чачыраша бир заматта чилдей тарап жок болушту. Бул муз карлуу мөңгүлүү тоодон тээ төмөн жактагы мейкиндик кадимкидей көрүнүп турду. Абдурахман артындагы баштыгынан дүрбүсүн алып чыгып, тээ төмөнгү мейкиндикке көз жүгүрттү. Ал жак Кытайдын чек арасы экен. Атүгүл ары бери басып жүрүшкөн Кытай солдаттарын, чек арачыларды көрдү. Аларды бир аз карап турган соң, айланасын бүт бир сыйра текшерип чыкты. Тегереги бүт жалама муз болгондуктан төмөн карай түшкөнгө эч мүмкүнчүлүк жок экен. Демек, картадагы кенч бул тарапта жок. Артка кайтып барып, кайра тигил колотко түшүш керек. Балким ал жакта да жок болсочу, ушунча убакыттан бери аракетибиз текке кетеби? Тигилерге эмне деп жооп берем? Шылдыңдагандай көрүп, мени тытып жешпейби? Же көлдүн дагы башка капчыгайлары барбы? Жок. Ушул эле капчыгай. Тигил төмөн жактагы жарылган тоо, шаркыратма, анан тигил муз өткөл, баары туура келип атпайбы картага? Өрөөндүн аты да кызыл капчыгай. Болду, тигил жагында. Артындагы шырп эткен добушка бурула бергенде жанында Абдурасул туруптур. Баарын шимшилеп чыктым, эч нерсе жок. Эми тигил жакка барууга туура келет. Ал жакта да эч нерсе жок болсочу, аны көрө жатарбыз. Кайра артка кайтып баратышканда Абдурахман чөнтөгүнө колун салып, ичинен ойлоно кетти. Эгер кент жок болгон болсо, бул эмне болгон жалтырак? Таштагы эмне болгон арабча жазуу? Бул жерде бир сыр жатат. Ал таап алган алиги жалтырак заты жөнүндө эч кимге ооз ачкан жок. Алар мурунку эски орундарына эки айрылыш жолго бат эле кайтып келишти. Бир аз турушуп, картаны алып чыгышты да аны көпкө кунт коюп карап турушту. Өзгөчө белгилери бар бекен? Балким табышмактуу кылып тартып койгондур. Мүмкүн биз анын жандырмагын чече албай жаткандырбыз. Чын эле, бул жерде эч кандай табышмак, жандырмак, сыр жок. Азыр бул коктуудан түшөбүз да аягына чейин барып жакшылап, ары бир үңкүрдү кылдат текшерип көрөбүз. Көрдүңөрбү могул чийме үңкүр? Бул үңкүрдүн чиймеси. Менимче жоголгон казына ушул үңкүргө катылган. Адегенде ушул чиймедеги үңкүрдүн өзүн табышыбыз керек. Эгерде анын ичинде жок болсо, анда иш башка. Анда бул картада кандайдыр бир табышмак бар. Эң башкысы духуңарды түшүрбөгүлө. Кана, кеттик жигиттер. Бардыгы орундарынан туруша Абдурахмандын артынан ээрчип жөнөштү. Өзүнчө бир нерсеге наразы болгондой сүйлөнө Махмуд да алардын артынан илкий басып жүрүп олтурду. Күн акырындап уясына батып баратты. Алар өйдө карай көпкө жүрүштү. Бийик чарчанын түбүнө жетишкенде айланага көөгүм кирип кеткен эле. Мындан ары барганга болбойт. Палатка тиккиле. Ушул жерге түнөйбүз да эртең менен таң азандан кыймылдайбыз. Баары жабылыша ары бери чоң палатканы жазып, төрт жагына казык уруп, жип байлап, заматта тигип жиберишти. Бирөөсү керо кагазды күйгүзүп, кечки тамактын камын көрө баштады. Тээ төмөн жактагы шаркыратманын гүүлдөгөн үнү эле болбаса, айлана жымжырт болуучу. Кес-кес кандайдыр бир куштун тээ жардын башынан кукулдаган добушу угулуп жатты. Тилекке жараша асманда чайыттай ачык, айдын нуру тийип айлана жапжарык болуп турду. Бирөөсүн сыртка кароолчулукка коюшту да,
Қалғандары чарчаған емелер дароо уйкуга кетишти. Сак кулак Абдурахман кес-кес шырп еткен добышқа башын көтөрө кулагын төшөй калып, бир аз турган соң кайра акырын уйкуга көчүлүүдө. Өзүнчө ойлоно Абдурасул гана уктабай асманды карап жатты. Бул криминалдар чөйрөсүнө жоголгон кенчти издөөгө кандайча кошулуп кеткенине тээ баштан бери эстеп, өзү да таң калып жатты. Бейтааныштардын туткунунда окуянын башталышы мындай болгон эле. Ал болгону Бишкекте чыгыш элдердин мушташуу ыкмаларын өздөштүрүү боюнча машыктыруучу гана болуп иштечү. Өзү менен кошо 30 баланы машыктырып, алардан 5-өөнү өзгөчө жакшы тарбиялап, чет өлкөлөргө беттешүүлөргө алып барып келген. Аракети текке кетпей өзүндөй кылып аларга Кара Пояс деген наам алып бергенге жетиштирди. Өзү мындан 9 жыл мурун чет өлкөлүк беттешүүлөрдө болуп, ушул наамды алганга жетишкен. Жашы 35-терге чукулдап калганы менен али машыгууну таштабай машыктыруучу болуп иштеп келет. Өз аты Абдурасул эмес, Каныбек болчу. Эмне себептен Абдурасул болуп калган, мунун да өзүнчө тарыхы бар. Жерлиги таластык бир кыз, 2 уулу бар. Аялы калаадагы мектептердин биринде сабак берет. Эл катары күнүмдүк көр тирилик менен алып урушуп, оокатын өткөрүп жаткан. Бардыгы күтүлбөгөн жерден болду. Досунун туулган күнү болуп, достору менен кечке жуук Малика деген кафеде өздөрүнчө олтурушкан. Төр жактагы 5-6 адам өзүн кайра-кайра дуулдап карап, өздөрүнчө бир нерселерди сүйлөшүп атышканына анча маани берип, атүгүл көңүл да бурган жок. Бир далайга достору менен сүйлөшүп, ичип олтурушуп, ал жактан бир топ кызуу болуп көңүлдүү чыгышты. Баары машинага олтуруша, Ош базарынын тушуна жеткенде Каныбек түшүп калды. Базардагылардын баары тарап, айланада кыймыл бир топ азыя түшүптүр. Алардын артынан 2 кара Мерседес машинасы аңдып келатканын эч кимиси байкашкан да эмес. Отурушубуз көңүлдүү, жакшы болду. Эми үйгө барып жакшы эс алгыла. Хоп, давай. Көрүшкөнчө. Каныбек аларды узатып ийип бери карай басты. Анын үйү Жаш Гвардия бульварына жакын көп кабаттуу үйлөрдүн 1-чи кабатында болчу. Айланага караңгы кирип кетсе да кечки базар болуп, базардын эли али азая элек экен. Саатын карады. 9-дан өтүп 10го чукулдап калыптыр. Ал дегеле үйүнө кеч барчу эмес. Машыгуусу 7-ден 9га чейин. Антип-минтип балдарды душка чайкантып, залды бекитип чыккыча 9:30. Үйгө жеткенче 10 болот. Кандай болсо да 10дон кечикчү эмес. Аялы 10го тамак жасап күтүп турат. Балдары сабак даярдап бүтүшкөн соң алды уктаганга камырушат. Кой, эртелетейин. Ал кыска караңгы жолго салды. Каттуу шашыла басып келаткан. Ойдо жок күтүлбөгөн жерден эле 2-3 караан бурчтан чыга калышты да, эсине келтирбей сойыл менен аны башынан ары уруп калышты. Калганы эсинде жок. Бир маалда суу чачканда гана эсине келди. Башынан аккан кан бетине жайыла катып калыптыр. 2 колу, буту таңылуу, стулга олтургузуп коюлуптур. Бет маңдайында калың, коюу кара мурутчан киши тамеки тартып олтуруптур. Анын айланасында лөкүйгөн 5-6 жигит турат. Бир-экөөсүнүн колдорунда автомат, баары тең аны жек көрүү менен карашууда. Мындай бейтааныш каардуу, заардуу адамдарды өмүрүндө жолуктурбаган. Рекет, авторитет, криминал, разборка дегендерге башына жүн чыккана катыш көргөн эмес. Өзүнүн адал эмгеги менен тынч эле оокат кылганды жакшы көрчү. Левый акчасы да жок, жалаң гана айлык менен оокат кылгандыктан атүгүл машинасы да жок, дайыма жөө жүрчү. Бул эмне болгон кишилер экенине түшүнбөй, өңүмбү түшүмбү деп таң калып жатты. Араларында чачтарын узун кылып кое берип, чип менен байлап өрүп алышкан. Сакалдарын узун кылып кое беришкен. 4 бурчтуу тумбочкадай болгон далдайган кишилер да басып жүрүшөт. Бет маңдайындагы алиги коюу кара мурутчан киши аны мазактай карап, бери жакыныраак басып келди. Эй, Абдурасул мырза, эсиңе келдиңби? Кандай ден соолугуң? Көрүшпөгөнүбүзгө бир топ жыл болуп калды го дейм. Бизден качып кутулуп кетем деп ойладың го? Кармалат бекенсиң акыры. Качып кайда барасың? Абдурахман дегендин ким экенин билбейсиңби? Жердин 7 катмар түбүнө качып кирип кетсең да таап алат. Теги дүйнөгө кетсең да кайра алып келет. Кана айтчы, эмне качтың бизден? Ошончо байлыкка өзүң ээ болоюн дедиңби? Аны бизге ыраа көргүң келген жокпу, я? Эмне унчукпайсың? Оозуңа талкан салып алдыңбы? Каныбек эмне болуп жатканына али түшүнө албай, сойыл менен башына каттуу жегендиктен, бир жагынан тегил жакта көп ичип койгондуктан, башы жарыла чыдатпай оорутуп,
мас кишидей эңги-деңги боло жакшы эсине келе албай жатты. Эмне унчукпайсың? Дагы арамзалангың келип жатабы? Сүйлөбөйсүңбү, Абдырасул? Карта каякта? Аны каяка каттың? Алиги кишинин каары бетине чыгып, ачуусу менен Каныбектин бетин мыжый кармады. Ал көзүн жума эч нерсе айткан жок. Кызык, каяктагы Абдырасул? Дагы каяктагы карта? Эмне болгон карта? Булар ким? Мен кафеден көбүрөөк ичип алып мас болуп калган жокмунбу? Бешөөбүз 3 бөтөлкө арак, 2 бөтөлкө коньяк, 2 кружкадан пиво ичмедик беле. Тамак деле күчтүү болбодубу? Казы, карта, чучук, лагман, шашлык, тооктун бууга бышырылган эти. Мынчалык деңгээлде деле мас болбойт болчубуз. Кафеден нормально эле чыкпадык беле. Алар менен жакшы эле коштошподум беле. Анча деле мас эмес болчумун. Анан булар ким? Кайдагыларды айтып башымды ооруп жатышат. Түшүнсөм Кудай урсун. Эмне унчукпайсың, Абдылда каякта? Анында көзүң курткансың го дейм. Булар кимдер деге? Менден эмнени талап кылып жатышат? Каяктагы байлык жөнүндө сүйлөп жатышат? Абдылдасы ким? Каныбек тегилерге эмне деп жооп берерин билбей, же алардын опузасына, суроолоруна түшүнбөй башы катты. Айтчы, Абдырасул, катылган байлыкты бизден кызгандыңбы? Баса, ормондун күмүш саптуу кылычы каякта? Аны да жок кылдыңбы? Болуптур, бизге кылычтын андай деле зарылчылыгы жок. Бизге казына жайгашкан картанын өзү керек. Кана, аны каяка каттың? Каныбек өзү кайсыл жерде олтурганын да билген жок. Терезелери чоң, ичи кенен бөлмө экен. Көчөдөгү машинелердин үндөрү угулбаганына караганда калаадан чыгып кетишсе керек. Сырт али капкараңгы, убакыт түндөп ууп калган. Саат 2-3кө чукулдап калгандай. Каныбек айланасына акырын көз жүгүртүп алды. Кенен бөлмөнүн ичинде столдан башка эч нерсе жок экен. Болуптур, биз эми ачык эле сүйлөшөлү, Абдырасул. Ошончо байлыктын баарын сен эмне кыласың? Бизден кутулуп теге кете албайсың. Бир качтың, 2 качтың кана кутулуп кеткениң? Азыр жердин баарында сени издеп жүрүшөт. Эртеби кечпи баары бир колго түшмөксүң. Андан көрө давай казынаны чогуу издешели, сен да өзүңдүн долеңди аласың. Зато биз сени эч кимге тийгизбей кайтарып жүрүп өтөбүз. Биз сени качып кеткендигиң үчүн күнөөлөбөйбүз. Мурункудай эле мамиледе болобуз, кекетпейбиз. Эми бизден качып кутула албайсың эч жакка. Картаны колубузга карматпасаң, бул жактан чыкпай, өмүрүң өткөнчө байланып жата бересиң. Ойлон жакшылап, али убакыт бар. Мурункудай эле чогуу аракет кылалы. Болуптур, жакшылап эс ал. Эртең менен келем. Ал Каныбекти сынай көзүнө бир аз тике карап турду да, акырын сыртка чыгып кетти. Соңунан төртөөсү ээрчип, экөөсү бул жакта калып калды. Бир аздан кийин сырттан жумшак диван, кресло алып келип, аны жайып уктаганга ылайыктап коюшту да, көзүнүн кырлары менен Каныбекти сынай карашып, кайрадан чыгып кетишти. Беркил, булар эмне болгон адамдар? Кимдер? Эмне болгон байлык? Ормондун күмүш саптуу кылычы, карта, казына, Абдылда. Кызык, мени Абдырасул дейби? Сыягы булар мени кимдир бирөө менен окшоштуруп, чаташтырып жатышат. Ооба, точно эле ошондой. Булардан кантип кутулуп чыгам? Эртең келишкенде эмне деп жооп берем? Же силер мени Абдырасул менен чаташтырып жатасыңар деп чынымды айтсамбы? Анда баары бир ишенбеш да мүмкүн. Ишенген күндө да өлтүрүп салышыктым ал. Кой. Андан көрө Абдырасулдун ролун аткара берейин. Бул эмне болгон сыр аягына чейин көрөйүн. Балким милициялар менен байланышканга мүмкүндүк болор. Кудайымдын башка салганын көрөрмүн. Тарс турс деген дабыштан ойгонуп кетип көзүн ачты. Бөлмөдө түндөгү кишилердин баардыгы турупту. Ну, Абдырасул мырза, уйкуң кандыбы? Сени уйкусун кандырып алсын деп атайын ойготкон жокпуз. Колубутун чечип койгулачы. Эми качып каякка бармагыла. Баары бир кармап алабыз. Туурабы, Абдырасул мырза? Ары жактан экөөсү басып келип, каттуу байлануу колубуттарын акырын бошотуп чечип салышты. Арканчып менен каттуу байланганга колу буттары уюп калыптыр. Чечкенде кан жүгүрүп, жаны жыргай түштү. Түндөгү калың бурутчан киши анын бет маңдайына олтура, шашпай чылым күйгүздү. Анан жылмая Каныбекке үн катты. Кече каттуу байлап таштаганыбыз үчүн капа болгон жоксуңбу? Эми аны өзүңдөн көр. Улам эле качып кетип атсаң, бизден качып кеткениңе мына 2 жылдан ашып калды. Сен Россиянын бир бурчунда жүрөткө деп ойлогонбуз. Көрсө, бул жакта турбайсыңбы? Бишкекте жолуктурабыз деп учуктасак да түшүбүзгө кирген эмес. Азыр жерлердин баарында сени каттуу издеп жүрүшөт. Эртеби кечпи баары бир кармалбаксың. Ушунча байлыкты алып, Америка же Австралияга кирип кетсең да баары бир таап алмакпыз.
Қана, ойландың бу? Картаға қайда қаттың? Алып келіп бересің бе аны? Бүгін түндегі адамдардың жүздері таптақыр башқача болып қалыпты. Ачулуу, сүрдүү эмес, бардыгы тең Каныбекке жылмай карап турушты. Эмне сүйлөбөйсүң? Же дудук болуп калдыңбы? Сүйлөгөндө эмне? Баары бир менден эч нерсе чыкпайт. Демек, айтпайм дечи. Ошондойбу? Айтпаганда каякка барасың? Же бул жерден кутулуп чыгып кетем деп ойлоп жатасыңбы? Эгер айтпасаң, оңой эле айттырып алабыз. Алиги мурутчан кишинин өңү өзгөрө, кайра заардуу боло түштү. Анан ары жакта турган лөкүйгөн эки жигитке баштай бергиле дегендей белги берди да ордунан козголду. Сыртка чыгып баратып, артына бурулуп, дагы бир жолу эскертип өттү. Ойлон, Абдырасул, кыйналып, жедеп, жаның көзүңө көрүнгөндө айтып бергенче, дароо эле кыйналып кысталбай айтып бергениң дурус. Анда сени менен башкача сүйлөшөбүз. Ал шарт эткизе эшикти жапты да сыртка чыгып кетти. Бери жакта турган далдайган экөө Каныбектин колун артына кайрып, жип менен кайра каттуу байлап салышты. Бирөөсү белинен өйдө чечиндирип туруп, ичке талчыбык менен болгон күчү менен сабай баштады. Чип этип, ичке талчыбыктар анын денесине тийгенде, дене бою дүркүрөй, жыйрыла түзеле нервине барып тийип жатты. Алар уламдан улам катуулап, алмак-салмак сабаганга өтүштү. Каныбек тиштенип алып, көзүн каттуу жума кыңк этип үн чыгарбай жатып берди. Тигилер сабап жатып тажаган соң, ары жакка олтура кетишти. Бир кезде Каныбектин денеси от менен жалын болуп күйө баштады. Чыбыктын ачуу уусуна бүт денеси канталап кеткен эле. Кана жигит, ойлондуңбу же дагы сабайлыбы? Каныбек үн чыккан жок. Тигилер бир аз эс алышкан соң дагы сабап киришти. Каттуу тиштенип чыдап олтуруп, Каныбек акыры эсин жоготуп койду. Бир аздан кийин суу чачканда араң эсине келди. Бет маңдайында дале алиги экөө туруптур. Бүгүнчө жетишет, эртеңкиге чейин ойлон. Унчукпасаң, кыйноонун дагы башкача түрүн колдонобуз. Андан көрө дагы ойлон, жакшылап. Экөө чыбыктарын ары жакка коюп коюшту да, Каныбекти жаман көздөрү менен карай сыртка чыгып кетишти. Шыртылдатып эшикти сыртынан колпу менен кулпулап жатышканы кадимкидей угулуп жатты. Кенен бөлмөнүн ичи заматта тымтырс боло түштү. Каныбек бир топко кыйналып, оор дем алып жатты. Мен эмне мынча өзүмдү өзүм кыйнап жатам я? Картаны алып келип берем деп алдап көрсөмчү, баары бир мени кое беришпейт. Кайсыл жерде айт, өзүбүз алып келебиз дешет, же кош ээрчитип алышат. Андан көрө качуу керек, качуу гана керек. Ал айланасына кылдат көз жүгүртү баштады. Терезеси темир менен тордолуу экен. Ал жактан качып чыкканга мүмкүн эмес. Дубалга эски саат тийилип коюшуптур. Анын алды жагында узунунан кеткен чынжырчасы бар экен. Сыягы ал иштебейт окшойт. Акырын кулагын салып тыңшап көрдү. Жок, иштейт экен. Андан көрө мунусу туура иштейт болду экен, же жөн эле иштеп атабы? Ал саатка караса, түнкү 12ге чукулдап калыптыр. Сыягы тигилер укташты окшойт. Мени сыртымдан кайтарып жатышабы, же эки колу, эки буту байлануу неме каякка бармак эле дешип, башка бөлмөдө уктап жатышабы? Баса, мен каяктамын? Колду кантип бошотуу керек? Минтип олтурса, чырмалган жиптер денеме кан жүгүртпөй шишитип жиберет го. Эртең келип дагы кыйнашат. Эмне кылсам? Мени эмне болду деп аялым Алинада сарсанаа болуп жаткандыр. Анын эки колунда, эки бутунда каттуу байлап салышкан болчу. Качуунун ар кандай жолдорун ойлоп көрдү, бирок эч майнап чыгара албай койду. Таңга жуук шырп эткен каалганын ачылган дабышынан селт этип ойгонуп кетти. Кечээки Абдырахман деген мурутчан кишинин ээрчиген 3-4 киши келди. Анын артындагылар башкалар экен. Абдырахман аларга кайрыла мыйыгынан жылмая күлүп койду. Мына, 1,5 жылдан бери жер суунун баарын кыдырып таппай жүрдүк эле. Өзү эле капканга түшүп берди. Алыска качып кетпей эле бул жакта жашырынып жүрүптүр. Абдырахмандын артындагы толмочунан келген тармал чачтуу мурутчан киши эңкейип, жүзүнө үңүлө карады. Шумпай, кылгылыкты кылып коюп, акыры кармалдыңбы? Бизди сызга олтургузуп кетейин дедиңби? Ал ачуулана Каныбектин жакасын уучтай кармады. Не выйдет? Түлкүдөй мант берип куулангың келдиби? Карта каякта? Эмне унчукпайсың? Анын артында турган Абдырахман тигини акырын ийинден тартты. Жонбой, айтпаганда каякка барат эле? Эми бизден качып кутула албайт, же азыр эле айтасыңбы? Ал бир аз суроолуу Каныбекти тиктеп тургандан кийин колун шилтеп койду.
Мейлі, өзі білсін, айтпағанда қайыққа барат эле. Анан ачууланган Каныбектин чачын уучтай кармап, көзүн алып келип, тике карады да сөмөйүн кезей арстандай болгон жоон үнү менен күрүлдөдү. Эскертип коюйн, алдағы көктүгүңдөн, өжөрлүгүңдөн эчтеке чыкпайт. Так что жакшылап ойлон, кабыргаң менен жакшылап кеңеш. Жалгыз кокулой башың менен анчалык байлыкты эмне, көчүңө тыгасыңбы? Биз эртең да келебиз, ойлон жакшылап. Биз булар менен сен табылгандыгыңдын урматына ресторанда отуралы, көңүл ачып. Келген кишилердин баары чыгып кетишти. Көп өтпөй кечээки чечинтип алып сабагандар кайра келишти. Колдорунда арак, банкада пиво, колбаса, тооктун бууга бышырылган эти, жумуртка быштап, жумшак, кичинекей бөлкө нандар. Аларды Каныбектин маңдайына алып келип коюшту да шашпастан жей башташты. 2 суткадан бери Каныбек оозуна нааралай элек болуучу. Тегилердин да атайын жасап жатышканын сезип, унчукпастан көзүн жумуп отура берди. Бирөөсү жаактан ары чуу этире чаап жибергендиктен кайрадан селт этип көзүн ачты. Көзүңдү ачып олтур. Эмне түнү менен ойлонуп уйкуң канбай калдыбы? Картанын каякта экенин айтып бергениңде мындай тамактарды чанып, тегилер менен ресторанда көңүл ачып олтурмаксың. Өзүңдөн көр. Алар шашпастан тамак ичип бүткөн соң арактан уда тартып алышты да кайрадан кечээки ишин улантышты. Каныбекти жылаңач кылып чечинтишип, кечээкидей ичке талчыбык менен кайрадан сабай башташты. Ичке талчыбыктын уусунан денеси кадимкидей жалкый түшүп туран. Анын уусу денесине тийгенде ар бир нерви зыркырап, мээсине барып бир тийип атты. Ал колдун келишинче кыңк этпөөгө аракеттенип, көзүн жума тиштенип турду. Ничего себе! Мынчалык чыдамкайлыкты кайдан үйрөнгөнсүң, я, Абдурасул? Тим эле киши болуп калгансың го? Же буга алтындын таасири болуп атабы? Каттуу тиштенгендиктен эки жаагы уюп калды. Алар шашпастан өз ара кобураша арак ичип олтурушту. Бир аздан кийин бирөөсү басып келип, Каныбектин маңдайына олтурду. Абдурасул, бери карачы. Жаныңды эмне мынча кыйнап атасың? Жалгыз башыңа эмне жетпейт, я? Же миллионер болуп, чет мамлекетке качып кеткиң келип жатабы, я? Эми сени алар оңой менен кое беришпейт. Андан көрө айтып эле байлыкты чогубуз менен бөлүшсөңчү. Мына бул жерде жатып өлүп кала турган болсоң, ал байлык же сага жок, же бизге жок калат. Өзүңдүн сөөгүң күлгө айланат. Уунчукпайсың, мелтирейсиң, мисирейсиң. Мындан пайда чыкпайт. Акыры жалынып өзүң айтып бересиң баарын. Ойлон, бир аздан кийин дагы келебиз. Алар унчукпастан чыгып кетишти. Эшикти сыртынан шартылдатып кулпулап атканы угулуп турду. Каныбек көзүн жума каттуу тиштенип жатты. Канткенде качып чыгам. Канткенде булардан, бул тосоктон кутулам. Колумдагы жипти кантип чечем? Ал өзүнө ушундай көп суроолорду бере дагы айланасына көз жүгүрттү. Колго илинерлик эч нерсе жок, дагы эле баягы көрүнүш. Бет маңдайында саатты тектеп олтуруп бир нерсе оюна түшкөндөй болду. Ошол замат ордунан атып туруп, сааттын жанына келди. Анын бети айнек болчу. Демек, ушуну пайдалансам болот экен да, эң жакшы. Тигилер келип кайрадан иштерин улантмакчы болгондо жалооргандай үн катты. Болуптур. Мен эми сабабагыла. Андан көрө эртеңкиге чейин жакшылап ойлогонго мүмкүнчүлүк бергиле. Кыйналып кеттим аябай. Чын эле силердин айтканыңар чын окшойт. Баары бир эрте кеч айтууга туура келет экен. Андан көрө жакшылап ойлоноюн. Ага убакыт, мүмкүнчүлүк бергиле. Тегил экөө ишенбегендей бирин-бири карап калышты. Анан жүздөрүндө дароо жылмаюу пайда болуп, кайра Каныбекке үңүлүштү. Эң жакшы, эгер сени биз айттырууга мажбур кыла турган болсок, артындагысы аны каттуу нукуп калган сөзүн айттырбай койду. Андан көрө шам-шум эткенге бир нерсе алып келгилечи. Азыр. Экөөнүн бирөөсү ары жактан куурулган тооктун этин, жумуртка, лимонад алып келип берди. Анан эки колун чечип, анын жеп атканын карап турушту. Бутумду да чечип койгулачы. Болбойт. Атүгүл колуңду чечкенге дагы бизге уруксат берилген эмес. Эгер колуңдун бош экенин тегилер көрүп калса, биздин ишибиз бүттү дей бер. Каныбек шашпай тамакты жеп бүткөн соң, ары жактагы чөпүрөк менен колун арчып, тигилердин кыймыл аракетине көз жүгүрттү. Мунусунго томолото чапса болот. Тигинин алыс туруп алганын карачы.
Анын үстүнө пистолеттери да бар болуп атпайбы? Ордунан кыймылдөөгө аракет кылып көрдү эле, ары жактагысы бир нерседен шектене чөнтөгүндөгү пистолетти сууруп алды. Экинчиси болсо кайра колун артка кайрып туруп, бекем кылып байлап салды. Сен бизди кечирип кой, байлап салганыбызга. Шефтин буйругу ушундай. Болуп тур, жакшылап ойлон. Эгер бир нерсе керек болсо, биз сыртта болобуз. Экөө жылуу коштошуп, акырын сыртка чыгып кетишти. Каныбек каалга сыртынан шартылдап колпуланып атканын тыңшап турду. Эмне кылсам? Баштай берсемби? Каныбек саатты карады. Күндүзгү 4-төн өтүп калыптыр. Эки буту бириктириле, анан эки колу артына кайрылып, ичке аркан жип менен байлануу болчу. Эптеп ордунан турду да акырын секире басып, эшикке жакын келип сыртка кулак төшөдү. Экөөнүн сүйлөшкөн дабышы тээ аркы жакта угулгансып атты. Кайра бери акырын жыла сааттын жанына жетти. Саат өзүнөн жарым метрдей бийиктикте дубалда илинип турган эле. Кана Каныбек. 9 жыл бою кунг-фу, карате, ушу, тайквондо, чыгыш элдердин баардык мушташу ыкмалары менен машыгып, өздөштүрүп, бир далайларын жеңип, кара пояс деген наам алдың эле. Мунун мага эмне пайдасы бар? 9 жыл бою жанды кыйнадым деп айтчу элең. Мына кара поястын жардамы тийчү мезгил келди. Кана эми көрсөт өнөрүңдү. Ал каттуу түйүлүп туруп, дубалдагы саатты көздөй секирди эле, башы көздөгөн жерине дал тийгендиктен саат илгичинен чыгып кетти. Аны жерге кулаганга үлгүртпөй, дубалга далысы менен кысып алды. Анан акырын чөгөлөй олтура саатты полго кошо түшүрдү. Буту менен илип алып, аны чалкасынан жаткырды да бутунун кыры менен акырын айнегин сындыра тепти. Айнектин тарс этип сынган үнүнөн токтой калып, акырын кулагын сыртка түшөдү. Ал жак жымжырт эле боюнча экен. Анан арты менен барып миздүү айнекти алды да артындагы арканды ары бери сүргүлөп кесе баштады. Сырт жак тунжурап жымжырт болуп турду. Кес-кес алыс жакта дүрүлдөп, ары бери өткөн машинелердин дабыштары эле болбосо, көчөдөгү сүйлөшкөн кишилердин үндөрү да угулбайт. Бул жер эмне, дачабы? Же бул үй көчөдөн алыспы? Жер төлөдө жатабы, же жөнөкөй эле үйдө жатабы? Ал таптакыр ажырата албай жатты. Анткени экинчи кабатталган бодуракай айнектүү калың терезеден сырт жак таптакыр билинчүдөй эмес. Мындай айнекти көпчүлүгү мончулорго салат эмеспи? Айнек менен артындагы жипти кескилеп жатып, ушуларды ойлоп жатты. Аңгыча сырт жактан бери жакка басып келаткан дабыш чыгып, колпуну шыртылдатып аткан үн угулуп, анан токтоп калды. Сыягы кулагын төшөп жатса керек. Абдрасул, эс алып жатасыңбы? Иш кандай? Каныбек акырын жооп узатты. Бар жайында. Эгер бир нерсе керек болсо, кыйкырып кой, биз тегил жерде болобуз. Хорошо. Анан ары кеткен дабышы угулуп, кайрадан тым-тырс болуп калды. Арадан 1 саат өтпөй артындагы жипти айнектин мизине өйкөлөп олтуруп кесип алды. Анан акырын колун бошотту да байланган бутун арыдан бери кесип жиберди. Уюган колу менен бутун ушалай бир аз олтурган соң, саатты акырын ордуна билгизбей илип койду. Айнектин сыныктарын болсо чогултуп туруп, олтургучтун артына көрсөтпөй салып таштады. Кесилген арканды болсо чогултуп туруп бурчка ыргытып жиберди. Эй, угуп жатасыңарбы? Ким бар ары жакта? Каныбек болгон күчү менен каттуу кыйкырды эле, бирөө бери басып келип үн катты. Эмне болду? Сага эмне керек? Туалетке барыш керек болуп атат. Тамактанан аз ичпейсиңби? Каалганын сыртындагы тамашага сала күлүп, колпуну шыртылдатып ачып кирди. Каныбек каалганын бурчуна жашынып, анын киришин күтүп турду. Бир кезде ал шарт этип эшикти ачып кирип, олтургучта эч ким жок экенин көрүп, таң кала туруп калды. Эсине келип артына бурулгуча, көк желкеге ушунчалык каттуу, анан тездик менен урулган соккудан эт бети менен кулады. Кайра ордунан турайын деп келатканда буттун учу менен моюнга жеди да, каттуу соккудан улам эси ооп жыгылды. Анын кулагына бир сөз жаңырып жатты. Кана Каныбек, кара пояс болсоң эми көрсөт, мезгил жетти. Ал жерде сук жаткан кишини бурчка сүйрөп барып таштады да, чөнтөгүнөн аңтарып пистолетин сууруп алды. Акчадан башка эч нерсе деле жок экен. Дароо каалга жакка басып келип, акырын ачып берки бөлмөгө өттү. Столдо тамеки тартып, телевизор көрүп олтурган экинчиси Каныбектин келатканын көрө сала ордунан атып турду. Бирок өзүнө карай сунулган пистолеттин сүрүнө даабай, эки колун көтөрүп туруп берди. Каныбек пистолетти сунган боюнча келип, 1 метр жакын калганда секирип келип чыгаакка тепти.
Ушунчалык ылдамдыкта жана катуу урулган соккудан көбү менен келип жер сүздү да ошол боюнча ордунан турган жок. Анын чөнтөгүнөн да пистолет бар болчу. Аны эңкейип чөнтөгүнөн ала бергенде сырттан узун туурасы билинбеген далдайган киши келип өзүн көздөй мээлегенге үлгүртпөй Каныбектин колундагы пистолетти кагып жиберди. Экөө көз ирмемдик убакытча бирин бири аңдышып туруп калышты. Каныбек үчүн ар бир секунд алтынга тете болчу. Биринчи атырылып келип каратенин ыкмалары менен согуп өттү эле алиги узун туурасы бирдей далдайган киши чымын чаккандай да көргөн жок. Кайра эч нерсе тоготпогондой ырсайып күлүп койду. Экинчи жолу да болгон күчү менен чымырканып катты уруп кетти эле тигил ары бери чайпала кичине сестине түшкөнсүдө. Анан ал ачуусу келе Каныбекти апчып кармап туруп тапатак көтөрө төрт жакты көздөй ыргытып жиберди. Каныбек учуп баратып столдарды өзү менен кошо шыпыра кетти. Жерге каттуу тийгендиктен саал-паал өзөрө бүктүшү калды. Ничего себе! Ичинен ушинтип ойлоп койду Каныбек. Канчылаган адамдар менен мушташтым эле. Мындай соккуларды тоготпогон адамды биринчи көрүшүм. Тур өйдө. Муну жеңе албасаң сен эмнен карап коясың? 9 жыл эмнеге машыктың анда? Ушундайыңда пайдасы тийбесе, анда эмне пайдасы бар? Анда ушунча жыл эмнеге машыктың? Ал ызырына аткан октой ордунан секирип турду. Болгон күчү менен айланып келип жаакка тээп өттү эле тигил каттуу чайпалып барып оңолду. Анча-мынча сестенип калганы менен бирок турган турпатынан жазылган жок. Экинчи жолу теберде Каныбектин таманынан кармап калды да эки алаанын ортосуна муштап калды. Каттуу соккудан улам эки алаасынын ортосу зыркырап чыдатпай оорута өзөрүп барып жатып калды. Алиги төрт бурчтуу тумбочкадай болгон далдайган киши Каныбекти чапчый кармап тапатак көтөрүп туруп дубалга жабыштыра ыргытып жиберди. Бирок Каныбек көз ирмемдик убакытта дубалга бутун тосо коюп кайра бери көздөй секире алиги кишини бөйрөк тушка каттуу тээп өттү. Ошондо гана алиги эч нерсени тоготпой аткан киши өзөрө бөктүшү калды. Убакытты текке кетирбей Каныбек соккуну үстөккө босток мөндүрдөй жаадырып бетке ургулай баштады. Баары бир мунун менен аны жеңе албасын билди да ары жакта турган кресло менен бетке чаап калды. Жыгач кресло быркырап сынып кетти. Ошондо да тиги кебелбей чуркап келип Каныбекти кучактай каттуу кысып кирди. Каттуу кысымга анын өпкө жүрөгү коошурула, дем алуусу кыйындай, кабыргалары темелеп быркырап кеткендей боло түштү. Минтип олтурса жөн гана төрт бүктө уктатып коерун сезди да эптеп туруп ортон сөөмөй менен аны эки көзгө сайып жиберди. Ошондо гана ал Каныбекти таштап жиберип, эки көзүн баса ары бери чамынып кыйкырып кирди. Каныбек столдун үстүндө турган мискейди көрө коюп, аны алды да болгон күчү менен тигинин баштан ары берип калды. Башынан кан жайла берген алиги алибеттүү адам бир булкуна эт бетинен кулады. Кайра туруп келатканда экинчи жолу жеген каттуу соккуга чалкасынан түшө ошол боюнча былкылдабай жатып калды. Телевизордун шнурун жулуп алып, анын колун артына кайрып байлап жиберди. Жан жерлерин аңтарып чөнтөгүндөгү пистолетин алып алды. Да, бул оңой жоо эмес экен. Мындай адамды биринчи жолу кезиктиришим. Ал жерде кызылала болуп жаткан алиги кишини карап башын чайкап койду. Анан эки жагына элеңдей бир сыйра көз жүгүртө сыртка чыкты. Үй дарбазалуу короо экен. Айланага күүгүм кирип теребелди жаңыдан караңгылык каптап келаткан маал болчу. Короонун ичинде чет элдик жеңил машине туруптур. Сыягы дарбаза ичинен илинип окшойт. Түз эле машинага барып олтурду. Алиги телевизор көрүп аткан кишинин топ ачкычын өзү менен кошо ала чыккан машинанын ачкычын таппай бир топко убарланды. Ошол маалда ары жактан кандайдыр бир караан чыга калып, түз эле Каныбек олтурган машинаны карай чуркап жөнөдү. Бактыга жараша машине от алып кетип, дарбазаны каттуу сүзө анын илмектери талкаланып, бир канча секунд аралыгында машине көчөгө чыкты. Артынан пистолет менен аткылап атышкан 2-3 караан машинага жетпей калышты. Алиги чет элдик машина каттуу ылдамдык менен заматта караңгылыкка сиңип көздөн кайын болуп кетти.